иш кагаздарына арналган расмий кат жазуу курсунун экинчи бөлүгү. Биз биринчи бөлүгүнүн акырында суроо таштаганбыз, ар кандай иш чөйрөсүндө ийгиликке жетишүүдө тил билүү деңгээли кандай роль аткарат деген суроо болчу. Ошого байланыштуу биз синквейн түздүк. Биринчиси тил, биринчи темабыз. Экинчи сапка биз тилди мүнөздөй турган эки сөздү, үчүнчү сапта тил аткарчу үч кыймыл аракет, төртүнчү сап төрт сүйлөмдөн турган сүйлөм, тилди мүнөздөй турган жана суроого жооп берүүчү, бешинчи тилге маанилүү сөз болчу. Кандай синквейн түздүңүздөр? Меники мындай мисал: тил биринчи, экинчи бай, кооз. Мен тилди кооз деп айта алам, көркөмдүү деп, Үчүнчү тил жубатат, байланыштырат, оорутат. Тил ар кандай милдет аткара турат. Тилден көңүлүң ооруйт, катуу сөз айтсаң. Жакшы тил, жумшак тил болсо, ал жубатат көңүлүңдү, туурабы? Ошондой эле эң негизгиси бизди байланыштырып турат. Силердин дагы кызыктуу этиштериңер болуш керек. Төртүнчү сапка мен жаздым тилди тил адамдардын ортосундагы көпүрө деп жаздым мен, мисал. 4 сөздөн турган сүйлөм болду. Жана алдыдагы суроо кандай милдет аткарат деген суроого жооп берди. Тил мен өзүмдүн иштик чөйрөмдө, мисалы, башкалар менен байланышта турган көпүрөнүн милдетин аткарат. Ошон үчүн тил биздин ортобуздагы көпүрө. Анан тил мен үчүн маанилүү сөз. Мен үчүн бул ыр. Тил. Ошон үчүн тил дегенде, мисалы, менин оюма ыр келет. Ушундай сөздөрдү жаздым. Ар бириңизде да кызыктуу болушу мүмкүн ушул маанилүү сөздөр, күтүүсүз кандайдыр бир байланышты аласыңар, тил, анан дагы башка сөз, башка түшүнүк менен. Эгерде кесиптешиңиз болсо, досуңуз же үйүңүздө болсоңуз, жаныңыздагылар менен бөлүшүп, ошолорго дагы ушундай синквейн түзүп көрүңүз деп, өзүңөрдүн тил билүү деңгээлиңерди дагы, тил жөнүндө оюңарды дагы мындай бөлүшүп, ошону мындай көрүп алсаңыздар болот. Сурообузга кайрылайык, ар кандай иш чөйрөсүндө ийгиликке жетишүүдө тил кандай ролду аткарат, негизи тилди билүү деңгээли. Мен жобом мындай: негизи ар кандай иштерди алып барууда ийгиликке жетишүү, негизи ошо иштин ийгилиги да, көптөгөн нерселерден көз каранды болот. Каржы чоң роль ойнойт, мисалы, туурабы? Кесипкөйлүк адамдын, ой өртүүлүгү, өзүнө ишенгендиги, кандайдыр жеке бир сапаттары, туурабы? Ошондой эле объективдүү деп эсептелген, мисалы, өлкөдөгү саясий экономикалык абал дагы аябай чоң таасир кылат негизи иштин ийгиликтүү болушуна. Ошону менен катар негизи тил дагы аябай чоң таасир кылат иштин ийгиликке жетишүүсүнө. Кептик факторлор деп айтабыз. Ошондон дагы биздин ишибиздин ийгилиги көз каранды болот. Себеп дегенде азыркы кезде бир дагы мекемеде, бир дагы ишканада же болбосо уюмда негизи адамдардын жасаган иш аракет чөйрөсүндө кат аркылуу байланышсыз иш жүрбөйт деп айтсам болот. Туурабы? Себеби деген бир мекеме экинчи мекеме менен иштейт, бир ишкана экинчи ишкана менен иш алып барат. Ар бир уюмдар өз ара иштерин түзгөндө дагы ошо кат аркылуу байланыштабыз, кат аркылуу сурамжылоо жиберебиз, кат аркылуу өтүнүч менен кайрылабыз, кат аркылуу маалымат беребиз, кат аркылуу азыр заказ дейбиз, жана тапшырык беребиз, туура, тапшырык деп которуп жүрүшөт. Ушундай иш аракеттерди биз кат жазуусуз аткара албайбыз, баардыгын тигиле өзөккө кылбайбыз, туурабы? Анан ошол иштерди, каттарды биз арыз, ар түрдүү келишимдер, ишканалар менен уюмдар, мекемелер ортосундагы кандайдыр өз ара эсептешүүлөр, же болбосо ыраазычылык билдирүү, нааразычылык билдирүү, доомат коюу, же болбосо жарыя берүү, же бир жасаган чыгарган өндүрүндө жарнамалоо сыяктуу толгон бир иш кагаздары азыр жазылат да. Алар ушулардын баардыгы тең эле
мекемелер ортосундагы уюмдар, ишканар ортосунда же болбосо бир эле ишкана мекеменин ичиндеги өз ара бөлүмдөрдүн ичиндеги байланыш катары колдонула турган каражат да. Бул аябай кеңири таралып келе жаткан нерсе. Ошол менен бирге негизи тил жагынан туура жазылган, сабаттуу жазылган кат, сабат документ, ошону жазып жөнөткөн ишкана болобу, мекеме болобу, фирма болобу, анын гана эмес, ошону жазган бир жеке адамдын атынан да кетет да, туура. Ошол кызматкердин дагы сабаттуулугу, ошонун жеке маданияты, адис, кесипкөй катары деңгээли дагы жөнүндө маалымат берет сиздин берген катыңыз, жиберген катыңыз. Ошол катта жазган койгон үтүр чекти дагы, колдонгон сөзүңүз дагы сиз жөнүндө пикирди калыптандырат жана сиз менен кызматташса болобу, сиз аркылуу иштеген ишкана мекеменин мындай кандай ишеничтүү болду экен, мындай канчалык мындай абройлуу экендигин ошону да түшүнүүгө жана ошол аркылуу ийгиликтүү кызматташууга, ошо жазган катыңызга эле мындай жооп алууга туура сиз каалагандай толук, сиз каалагандай убакытта алууга даяр кылат да сиз катты жиберген адам. Жана сиздин өзүңүздүн дагы мындай ишенсе болот экен, мындай ишеничтүү адам экен, сиз менен иш алып барса болот дегендей ой калтырат. Демек сиздин жазган катыңыздын тилдик жагынан сапаты дагы чоң мааниге болуп эсептелет. Ошон үчүн биз башында берген суроо ар кандай иштик чөйрөдө иштерин алып баруудагы ийгилик тил билүү деңгээлинен канчалык көз каранды деген суроого биз өтө эле чоң көз карандылыкка ээ деп айта алабыз. Азыркы кезде биздин кыргыз тил маданиятында, жазма маданиятындагы баягы бир топ көнүмүш болуп бараткан кат жазуу каражаттары, техникалык каражаттар дагы өтө чоң мааниге ээ. Анан ошондой эле биздин маданият үчүн азыр дагы көнүмүш болуп келатат. Чет тилинен алынган сөз, мисалы имиджмейкерлер деген бар, туурабы? Кайсы бир адамдын, кайсы бир мекеме ишкана жөнүндөгү адам жөнүндөгү, ишкана жөнүндөгү, фирма жөнүндөгү кайсы бир коомдук пикирди жаратууда ошонун үстүндө иштей турган адамдар болот да, имиджмейкерлер дейт. Ошолор өзүлөрүнө ишенип кайрылган адамдардын сырткы келбети, кийиминин түсү, чачынын жасалгасы, же бир туруктуу бир элесин түзүүгө гана эмес, ошол адамдын анын жанындагы кошо иштеген катчысы болобу, жардамчысы болобу, ошолордун тилдик маданиятына дагы көп көңүл бурушат. Мисалы, эгерде мен бир фирманын жетекчиси катары мен бир имиджмейкерди өзүмө жалдап алсам, мисалы мен адамдарга жагыш үчүн адамдарда кандайдыр жакшы ойду жаратып, мен өзүмө керектүү ойду жаратып, ишкер айым болуп көрүнгүм келеби, же болбосо аябай бир акылман адам болуп көрүнгүм келеби, бир мисалы бир салттык иш аракеттерди алып барган, ошо менен алектенген адам катары, же болбосо бир аябай бир өзүнүн катуу карманган мугалим болуп көрүнгүм келеби, ушул өзүмдүн максатыма жараша мен сырткы келбетимди жасап бер, ушундай ойду коомчулук арасына түзгүм келет деп тапшырма берсем, ал менин чачыма, ал менин кийимиме, эмне кийип атам, эмне шакек же мойнума бир нерсе тагып атам, аны гана ойлонбостон, мен өзүмдү кандай кармап турам ал жөнүндө гана айтпастан, мен өзүмдүн кандай сөздү колдонуп сүйлөп атам. Мен кат жазганда кандай сөз айкаштарын колдоном, кандай грамматикалык формаларды колдоном, кайсыга жол бербешим керек, ошонун үстүндө дагы иштейт да. Демек тил билүү гана эмес, тилди түшүнүү гана эмес кыргыз тилин. Ошо кыргыз тилинде кайсы сөздөрдү колдоносуңар, ошону кандай сүйлөмдөрдү айтасыңар, кайсы сөздөрдү колдонууга жол бербейсиңер, ошол дагы сиздин жалпы кадыр баркыңыз, сиздин жөнүндө түшүнүктү, сиздин элесиңизди
андай толук түзүшүнө жардам боло турган. Сиз гана эмес, эгер мен чоң жерде иштесем, менин жанымда кошо жүргөн, менин кагазымды берип, мен мага чалгандарга телефонго жооп берип турган катчынын дагы ошондой тилдик маданияты болуш керек. Мага жардамчы болуп жүргөн, кээде менин атымдан иш кыла турган адамдардын дагы сырткы келбети гана тыккан эмес, таза эмес, кептик тил билүү маданияты дагы жогору болуш керек. Бул жерде расмий кат жазуу курсунда биз жөн гана тилди билүү деңгээлин эмес, негизи тилдик маданият жөнүндө дагы ошого да көп токтолуш керек. Бул өтө чоң мааниге. Себеби деген расмий катты биз расмий чөйрөдө гана колдонобуз. Эгерде биз үй бүлөбүздүн тегерегинин ичинде, досубуздун арасында, кошуна колоңдорубуздун арасында кайсы бир кептик бир аракеттерге жол бере алсак, биз анын баардыгын тең расмий чөйрөдө ага жол бере албайбыз. Себеби расмий чөйрөнүн максаты башка. Ошондуктан мен айткандай, негизи тилди билип анан түшүнүү бул жерде жетишсиз болуп эсептелет. Себеби деген жөн гана бир жакшы ой менен келсеңиз дагы, жакшы тилегиңиз болсо дагы, аябай жакшы ишти канчалык жакшы мыкты билсеңиз дагы, бирок ошону өзүңүздүн тилиңиз менен жетиштүү айта албасаңыз, жетиштүү көрсөтө албасаңыз, тескерисинче кандайдыр одоно нерсени айтып койсоңуз, орой бир нерсени, же болбосо башканы кемсинте турган нерсени, же болбосо чындыкка туура келбеген, же болбосо бир так эмес маанини билдире турган сөздү колдонсоңуз, бул сиз жөнүндө өтө эле терс ой пикирди жаратат да, анан иштик чөйрөдөгү сиздин ийгилигиңизге өтө чоң тоскоолдук кылат. Менимче биз биринчи суроого жооп бердик деп ойлойм. Менимче сиз дагы ошого кошуласыз жана өзүңүздүн кошумча алдын ала берген жообуңуз да болсо, өзүңүз дагы кошуп, жаныңыздагылар менен бөлүшсөңүз да болот. Экинчи суроого өтөлүк. Экинчи суроо мындай: негизи иш чөйрөсүндөгү жазуу тилине кандай талаптарды коет элеңиз? Сиздин иш чөйрөңүздө кат жазасыз, ошого кандай тилдик талаптарды коесуз? Жана тилден сырткары турган экстралингвистикалык деп аталуучу кайсы талаптарды коесуз? Мисалы, кат кандай болуш керек? Алгач экстралингвистикалык талаптарды айтып көрөлүк. Мисалы, сиз кат жазып атасыз. Катты жазып жатканда сиз кайсы нерселерге көңүл бурасыз? Албетте, эгерде сиз катты электрондук дарек аркылуу жиберсеңиз, анда талап бир башка. Эгерде мисалы сиз чакыруу жаздыңыз расмий бир салтанатка, же болбосо сиз бир кайсы бир абройлуу бир фирма, ишкана, мекемеге билдирүү жиберип атасыз, өзүңүздүн колуңуз коюлган кагазды жеткиришиңиз керек, почта аркылуу же башка адамды жөнөтөсүзбү, же өзүңүз жеке алып барып бересизби? Ошонун талаптары кандай болот? Азыркы кезде тиги же бул тараптын кадыр баркын сактап турууда тилдик гана эмес, башка элементтерде чоң мааниге ээ. Мисалы, сиз кат жазган кагаздын сапаты дагы маанилүү. Жана фирмалык кагаздар деп атап жүрүшпөйбү? Мен билем, көпчүлүк жеке жана фирмаларда, мекемелерде өзүнүн фирмалык кагаз болот. Жакшынакай сапаттуу кагазга өзүнүн логотипин туруктуу жазып койгон. Ошо фирманын, мекеменин туруктуу аталышы, бир өзүлөрүнө гана тиешелүү бир түс менен жазылган. Анан дайыма ошол кагаз менен жиберет. Же болбосо кайсы бир мекемелер, жогорку окуу жайлардын айрымдары, мисалы, аябай салтанаттуу бир мүнөзгө ээ документти, диплом болобу, ардак грамота болобу, ошого коюлган мөөр, мисалы, алтын түс менен же бир күмүш түс менен басылган мөөрлөрдү берет. Туура, аябай көп элементтер бар. Мисалы, жеткирүүнүн жолу, мисалы, кантип тапшырасыз? Электрондук эле кат менен жиберип коесузбу, жеке өзүңүз барып тапшырасызбы? Бул да маанилүү болот да. Же болбосо жардамчыңыз алып барабы? Же өзү эле айтып коесузбу? Ал дагы ошол максатыңызга жараша болот. Убактысы канчалык алдын ала бересиз?
канчалык эрте алып барасыз же кеч алып барасыз да, ушунун баардыгы тең кат ээси тууралуу ой пикирге өтө чоң таасир берет. Демек ага жараша иштин андан ары жүрүшүнө да чоң таасир берет. Сиздин чакырууңузду ырайчылык менен кабыл алып келеби, ошого макул болобу же көңүлдү сыртында калабы, же болбосо сиз сурап кайрылууңузга мындай тез кенен жооп береби же ага дагы жооп бербей коебу. Кыйыр болсо дагы негизи катты жазуудагы ушундай бир экстралингвистикалык факторлорго көңүл бурсаңыз, бул дагы ушул мындай аз болсо дагы сиздин көздөгөн максатыңызга жетүүгө кандайдыр таасир кылат. Албетте бирок негизи көңүлдү бура турган нерсе бул расмий каттардын тилдик өзгөчөлүктөрү. Сиз мисалы жазыңыз болуш керек, ушул талаптарды биз азыр айтып көрөлүк. Негизи иш кагаздардын жазуунун мурдатан бери эле калыптанып калган талаптары бар. Баардык тилдерге эле мүнөздүү. Аларга жараша иш кагаздарындай стилистикалык жактан, грамматикалык жактан, лексикалык жактан сабаттуу болушу керек. Бул биз башында айтып өттүк. Сиз кат ээси катары өзүңүздүн тилдик сабатыңызды ошого жараша мындай канчалык акылдуусуз, тажрыйбаңыз, мындай билим деңгээлиңизди ушул иш кагазы аркылуу көрсөтөсүз да. Грамматикалык жактан ката кетирсеңиз, жөн гана сизди же мындай өтө көңүл бурбаган, олуттуу эмес, мындай жеңил желпи иштеген адам катары, же болбосо ошо грамматиканы билбеген адам катары ой жаратасыз да. Ал эми лексикалык жакта мисалы бир туура эмес сөздү колдоно алсаңыз, анча так эмес сөздү колдоно алсаңыз, окуп жаткан адам түшүнсө жакшы. Жок, бул муну айтып эмес, тигини айтайын деп ойлогон депчи. А бирок эгерде эки ойду жарата турган сөздү айтып койсоңуз эмне болот? Ал анда кандай түшүнөрүн билбей калат да. Туурабы? Мисалы, ошол эле чакырууга тактык керек да. Мисалы, сиз жаза албайсыз да. Мисалы, жолугушуу бир 18-15-теринде болот деп жаза албайсыз, туурабы? 18-inde болобу, же 19-unda болобу, же 15-inde болобу, так болушу керек. Стилистикалык жактан да ушул эле мисал дагы таасир кылат. Себеби деген расмий кагазга, расмий чакырууга болобу, салтанаттуу кагаз болобу, ага ушундай так эместикке жол берүүгө болбойт. Сабаттуу, так болушу керек. Же болбосо дарегин көрсөтсөңүз, Дзержинка бульвары деп жаза албайсыз, мисалычы. Анын расмий аталышын жазыш керек. Бул дагы сиздин канчалык олуттуу адам экениңизди, канчалык ишиңизге маани бере тургандыгыңызга кошумча ушул жөнүндө маалымат берет да. Тил так болушу керек. Албетте тиги же бул тилде жакшы сүйлөй билген киши баардыгы тең эле кагазды талаптагыдай жаза албайт. Мисалы, кыргыз тилин аябай жакшы сүйлөгөн адам деле расмий кагазын жазууга келгенде кыйынчылыктарга туш болот. Себеби айтып өткөндөй, орус тилинде баягы клише деген сөз бар. Негизи расмий кагаздар жазуунун мындай туруктуу калыптанып калган бир алкагы, чеги бар да, стилистикалык жактан. Ал үчүн жазуу тили жана ар бир иш кагаздын белгилүү бир чөйрөсүнө тиешелүү кептик эрежелер тууралуу дагы түшүнүк болуш керек. Кайсыл кептик чөйрөдө, кайсы иш чөйрөсүндө кандай стилистикаларга жол берилет, кандай грамматикалык формаларга жол берилет, кайсыларды колдонуу орунсуз болот, ошону түшүнүш керек. Бул негизи жалпы расмий кат жазууга байланыштуу айрым теорияларга токтолдук. Кийинки сабагыбызды өзүңүздү текшерүү үчүн бир аз чакан тест түрүндөгү иштен баштайбыз. Тил билүү деңгээлин аныктоо үчүн тест болот ал.